5 yıl öyle oldu. Yakında bizde görev oldu. Ama şolu ortaya bölüktü. Olmuştu sen. Количество так 85 bin, 42 bin'e biz özümüzü verdik. İyi falan da. Karantin girgenden beri her аймақтың жетекшілігі, шағылан жетекшілігі чоң сынудан өтіп жатады. Мемлекеттік билік дағы чоң сынуда мына өтіп жатабыз. Мына ушундай мезгилде, ушундай катаал мезгилде ким экени билинет. Даана билинет да. Мына биринчи Бишкекте Борбор шаарыбызда өзгөчө абал киргенден бери birinci göçe kırgal girdi. Abdan көп мүчүлүштөр болду. Бирок бара ал мүчүлүштөр жоюлуп, мына азыр ыраты менен иш жүрө баштады. Айрыкча мен ыраазы болгонум ушул абалды туура түшүнүп, жер-жердеги жетекчиликке, айрыкча мына Бишкек шаарында, Ош шаарында элибиз туура түшүнүп, абдан өзүнүн салымын кошуп атат. Мына тартипти кармап, тартипти сактап, мына бул чоң салымда мен ыраазычылык билдирем. Ушундай мезгилде элибиздин кандай катмары калктын ушундай жардамга муктаж экенин биз даана билебиз. Ушу тизме менен толук жардам бериш керек. Бир дагы адам, муктаж болгон адам калбаш керек да мындай оор учурда. Муну айрыкча билесиңер, күнүмдүк киресеси күндө таап, күнүмдүк жумуш менен өз тиричилигин өткөзгөндөр мында кыйналып жатат. Мына ушуларга биз жардам көрсөтүшүбүз керек. Мамлекеттин деле мындай мүмкүнчүлүгү башка мамлекеттердей болбосо дагы, бирок ушундай оор мезгилде, кыйын мезгилде бир дагы адамды, бир жараныбызды кыйналгандарды карообуз калтырбайбыз. Резервдер бар. Анын баарын тең колдонобуз буюрса. Көбүнчө баягы кызмат көрсөтүү тармагында иштеген элибиз кыйналып атат. Мына ошол кээ бирлерин дагы ишти жандандырабыз деген ниетибиз бар. Бирок ал мезгил келилек дагы. Ошо 24-тү, 25-и буюрса ошондо көрөбүз, андан кийин чечим кабылдайбыз. Анан өткөндө мэр менен да сүйлөштүк, премьер да сүйлөштүк баарыбыз тең. Анан кээ бир ишканаларды иштете баштайбыз. Алардын тизмеси бар азыр. 3 этапка бөлдүк, ага да келебиз. Бирок ошого чейин чыдап, айрыкча ушул азык-түлүккө, тамак ашка муктаж болгон элибизге жардам бериш керек да. Ушуга катуу көңүл бургула. Буюрса будан да чыгабыз Кудайдын колдосу менен, аракетибиз менен. Жакшы күндөр да келет, экономикабыз оңдолот буюрса, Кудай кааласа. Бирок ошого чейин күн-түнү уктабай, аракет кылып, элдин арасында болуп, элге жардам берели. Карантин киргенден бери ар аймактын жетекчилиги, шаарлардын жетекчилиги чоң сынуудан өтүп жатат. Мамлекеттик бийлик дагы чоң сыноодон мына өтүп жатабыз. Мына ушундай мезгилде, ушундай катаал мезгилде ким экени билинет. Даана билинет да. Мына биринчи Бишкекте Борбор шаарыбызда өзгөчө абал киргенден бери биринчи өзгөчө кырдаал кирди. Абдан көп мүчүлүштөр болду. Бирок бара ал мүчүлүштөр жоюлуп, мына азыр ыраты менен иш жүрө баштады. Айрыкча мен ыраазы болгонум ушул абалды туура түшүнүп, жер-жердеги жетекчиликке,
Ayrıca mına Bişkek şahrında, Oş şahrında elimiz tuğra düşünüp, abdan özünün salımı koşup atat. Mına tertipti karmap, tertipti saktap. Mına bu çoğun salımda men rahatsızlık bildirem. Şunday mezgilde elimizin kayınday katmarı halkın şunda jardama muhtaç ekenini biz dağına bilemiz. Şu tizmeminin толық жардам бериш керек. Bir dağ adam, muhtarlık adam kalbas керек та, bunday ор учурда. Bunu ayrıkça bilesiңер, күнүмдүк ресеси күндө таап, күнүмдүк жумуш менен өз тиричилигин өткөзгөндөр мына кыйналып жатат. Мына ушуларга биз жардам көрсөтүшүбүз керек. Мамлекеттин деле мына мүмкүнчүлүгү башка мамлекеттердей болбосо дагы, бирок ушундай оор мезгилде, кыйын мезгилде бир дагы адамды, бир жараныбызды кыйналгандарды карообуз калтырбайбыз. Резервдер бар. Анын баарын тең колдонобуз буюрса. Көбүнчө баягы кызмат көрсөтүү тармагында иштеген элибиз кыйналып атат. Мына ошол кебирлерин дагы ишти жандандырабыз деген ниетибиз бар. Бирок ал мезгил келилик дагы. Ошо 24-тү, 25-и буюрса ошондо көрөбүз. Андан кийин чечим кабылдайбыз. Анан өткөндө мэр менен дагы сүйлөштүк, премьер дагы сүйлөштүк баарыбыздан. Анан кээ бир ишканаларды иштете баштайбыз. Алардын тизмеси бар азыр. 3 этапка бөлдүк, ага да келебиз. Бирок ошого чейин чыдап, айрыкча ушул азык-түлүккө, тамак ашка муктаж болгон элибизге жардам бериш керек да. Ушуга катуу көңүл бургула. Буюрса будан да чыгабыз Кудайдын колдосу менен, аракетибиз менен. Жакшы күндө да келет, экономикабыз оңдолот буюрса, Кудай кааласа. Бирок ошого чейин күн түнү уктабай, аракет кылып, элди арасында болуп, элге жардам берели. Dağına bilinette, ama birinci Bişkek'te Borbo şahrımızda Özge Çaval biz hazır Süney mezginde yeni olarak 63'te Cüroğlu Rahat'ın mesulü başladı. Köydeki yetekçilikte ayrıca Bişkek şahrında olmak gerek de kalmak gerek. Diyelim şunu dersem, kevrileri